Проверка лайфхаков и сливки шоу дейт. Эң биринчи кирген 10 адам элитный директор деген. Уже биякта 16 адам болуп кетиптир. Ничего себе, 16 эле элитный директорду жакынкы 2 айда күтүңүздөр деп бүгүнкү таңкы саат 4:30 бери күткөн эфирди Кудайдын кудурети менен наконец-то сиздердин элитный директорлердин уруксаты менен мен Фаберлик компаниясынын Рубиновый директору Калзада Арыкова баштаймын. Кандайсыңар? Уй-пуйларды саап, тияк-биякты кылып, сонун иштерди бүтүрүп келип калыпсыңар. Вообще, я очень рада. Прям супер, супер, супер. Все-таки отчет берип коеюн. Акниетти кечээ күнү биякта биз стадиондун жанында да, стадиондо аябай чоң дөңгүрөгөн масштабный футбол болгон экен. Ошондо бир неполадки болуптур. Ал болсо оңдолбойт экен деп мен деген момундай роутерге туташтырдым. Ошондуктан по-любому кимде желание болсо ситуациядан чыгат. Кандайсыңар анан? Азизочка, Гүлзада, Айгерим, Жазгүл, Венера иши кылса жайнаган элитный директорлорду көрүп атам. Бүт только элитный директорлорду көрүп атам. Анткени жөнөкөй адамдар мынчалык сабыр кыла алышпайт. Только ийгиликтүү адамдар ушундай сабырдуулук кыла алат да. Мен жанагындай мурунку окуум, өзүм окуу деңгээлим төмөн болсо, бүгүнкү эртең мененки ситуация мени колеядан чыгарып салмакта, а мен наоборот күчөп, сенби, шашпа деп өлө өжөрлөнүп ошентип отурдум да, негизичи. Кандайсыңар анан кийин? Бир сыйра кимде эмне көрүнүп атабы, плюс барбы же жөн эле өзүм жыргап сүйлөп атамбы, плюс минус мен бармын жокмун, мен элитный директор деп бир сыйра чатка жазып ийиңиздер, обратный связь текшерип алайлы. Обратный связь текшерип алгандан кийин баштайбыз. Анын ичинде дагы бир 5-6 элитный директор кошулуп калса ажап эмес бизге. Ух ты, жайнаган элиталар, жайнаган, супер, вообще супер. Ар бирөөңүздөр угуп алыңыздар, бүгүндөн баштап компания Фаберликтин элитный директорлорусуңар. Только элитный директорлордо сабыр жана сабыр и өзүнүн жалкоолугун жеңип эртең менен тургандар. Билесиңерби мен эмне себептен эртең мененки саат 6-га койдум эфирди? Анткени мага окшогон жалкоо адамдар супер. Мага окшогон жалкоо адамдар неме болот да, уйкуну жакшы көрөт. Ошондуктан ошол биринчи өзүнүн ийниндеги жанагы карамышыктар отурган карамышыктарды түшүрүш үчүн эртең мененки саат 6-га койдум. Анткени саат 4-төн 6-га чейин биздин мээбиз дагы бизден приказ күтөт экен да. Вот Калзада бүгүн эмне кыласың? Давай, только дай мне приказ деп ошентет экен, биз болсо уктап жете берет экенбиз. Анан мээбиз бүгүн дагы иш жок экен деп туруп, мээ дагы уктай берет экен. Ошондуктан бүгүндөн баштап азыр 22 элитный директор кирди. 22 элитный директор, хотя бы силер бүгүндөн баштап саат 6-да эфирге киребиз. Бүгүнкү болгон ситуацияга мисалы үчүн жана Аидочка мени поддержка кылып кетти. Это техника эжеке тиги бу деп. Нет, бул техника хорошо, бирок Кудайдын дагы кудурети күчтүү. Негизи Кудай эмне кылам десе өзү билет. Балким мен айткандай жанагы эртең мененки кыздын желаниясы исполнение болуп кетти окшойт да. Башталбай калса экен, болбой калса экен, менин кыздарым кирип калса экен деп. Ошондой ар кандай себептер болуп калышы мүмкүн. Аны бир Кудай гана билет, Аллах өзү билет. Ошондой ситуацияда негизи мен ошону алдын алышым керек болчу. Мен өзүбүздүн проводной интернет күчтүү, тим эле тиги бу дебей, мен деген роутерди дополнительно алып келип коюп алышым керек болчу. Жанагы менин атам раматтылык аябай кыракы, умный бир ушундай бир киши болгон. Ошол айтчу эле, 80 жашка чыкканда деле адам турмуштан сабак ала берет депчи. Антыңарындай биз баягы алдыга умтулган адамдардын баары 80 жашка чыккыча деле сабак ала берет экенбиз. Азыр болсо суроолоруңуздарды бербей эле угуп туруңуздар, кошулгандар кошуло берсин. Мен сабакты баштаймын. Элитный директорда. Бүгүнкү сабак негизи ушул жерге азыр эртең мененки саат 6-да киргендер, биринчи очередь. Экинчи очередь азыркы сабакка киргендердин баары
эң керектүү убакта, керектүү жерде оказались. Эмне себептен дебейсиңерби? Мен дагы эгерде ушул сөзгө ишенбей мурун эч кимди укпай, мен военкоматта аябай успешныймын. Өзүмүн ошол военкоматтагы деңгээлими успешный деп элестетип, ой мен 1,5 жылдан кийин пенсияга чыгам деп жыргап жашай берсем, менде деген азыркыдай ийгилик болмок эмес да. Ошондуктан мен дагы в то время оказалось нужное время, нужном месте деп айтса болот. Орусча, кыргызча аралаштырып койсом таарынбагыла. Филологдор мени сынабаңыздар. Анткени орусча, кыргызча кээде ушинтип аралашып кетет. Филологдор кээде так кыргызча сүйлө деп ошентип калышат да ошондой. Ошонусуңарындай сиздерди дагы чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Бүгүнкү сабакка кирип, өзүңөрдүн биринчи барьериңерди талкаладыңар десем, бул 100% чындык да. Анткени койчу бекер обучение толтура дебей, ошол жок мен өсөм деген гана киши акча төлөп, таңкы 6да туруп алып, сабак көрөт. Бул 100% мен өсөм, мен талкалайм, мен жанчам, керек болсо катежеден үйрөнүп алып, катежеден да өтүп кетем дегендер гана кирет да. Ошондуктан ошону менен чын жүрөгүмөн куттуктайм силердичи. Анткени өзүнүн жалкоолугун жеңген, өзүнүн азыркы жашоосунун деңгээлине ыраазы болбогон адам өсөм деп дүйнө жүзүн багынтышым керек деген ойдо алдыга жылап турам. Мен дагы так ошентип ар кандай түрдөгү кымбат дагы, арзан дагы, бекер дагы обученияларга аябай көп катышканмын. Ошондуктан жанагы Тахмина группага жазгандай, военкоматта аябай тупой болуп жүрчүмүн, оказывается, өлө эле прям мен мындай жанагы куудулдар айткандай жапжаңы боюнча, масляный боюнча жүргөн экен да. Оказывается, мени иштетиш керек экен. Баарыбыз дагы бирдей состояниеде, бирдей консистенцияда болот экен да. Бир гана айырмабыз жалкоолукту жеңе албай эле, жанагындай ичибиздеги негативтерди жеңе албай гана ийгиликсиз, анан ийгиликтүү болуп бөлүнүп калат экенбиз. Ошол. Анан бүгүнкү сабакты тоготер жерин. Бул мен кыскача айтып кетейин, общий 1 айлык үстүртөн айтып кетем. Менин ушул сабактарыман сиздер бир эле фаберликтен ийгиликке жетишке 100% чечим чыгарып, ийгиликке жетиштен сырткары үй бүлөдө кандай гармония болушун, эмне өзүңөрдүн кандай орунда турганыңыздарды өзүбүз баарыбыз кандай деңгээлдебиз, биз вообще кимбиз, анан негизи эле адам баласын айлана чөйрөгө, жаратылышка болгон көз карашыбызды полностью өзгөртө турган темалар абдан көп. Алардын ичинде биздин жумушубузга эң важный, маанилүүсү оратордук чеберчилик деп коет, ораторское искусство. Ошол боюнча бир сабакта кеңири маалымат өтөм. Прям мен дагы мурун могу жерде Айбек менен Чолпон жок, к сожалению, но алар дагы укса айтат. Мен жаңы фаберликке келген кезде адамдарды алып келчүмүн дагы, сен өзүң сүйлөп берчи, бирдемени айтып бер десем, мен ошол жерде былтыйып, экинчи адам алып келбейм деп ушинтип калчумун. Ушунчалык деңгээлде сүйлөчү эмесмин. Мен жанагы Дастан Сагатовдун $250 төлөп окуганбыз. Ошондон кийин ушундай сүйлөп, сахнага да чыгып сүйлөп, экрандан да кенен чонон сүйлөп калгам да. Ошол ораторский искусствонун бир сабакта кенен чонон ар бирөөңөр прям бир кандай десем, чоң бир 2000дик аудиторияга спокойно сүйлөй турган деңгээлге жетебиз да. Анан экинчи важный фишкасы, эң мындай бир керектүү бизге сабак, бул команда менен мындай кандай десем, команда образования да орусчасы, кыргызчасында команданы кандай ынтымакта же болбосо постоянно поддержка кылып өстүрүп туруп, анан жаңы келгендерди, азыркы бул менин жаңы методдорумда кошконмун, жаңы келгендерди вообще кетирбей кантип кармап калуунун да жолдору бар экен. Оказывается, мен деле фабрикке келгенден бери тоонтокой каталарды кетириптирмин. Азыр болсо ошолордун баарын жеңип туруп, мен акыркы эле 2 айдагы групповой товар оборотумчу өзүмкү 5000 баллга көтөрүлдү. 2 айда 5000 баллга групповой оборот көтөрүлүш деген сөз, бул жакшы ийгилик, туура айтамбы? Ошондуктан сиздерге дагы ошол өзүмдүн бүт методикаларым менен эч кандай бир дагы секрет алып калбай, өзүмдүн иштөө жолдору менен прям майда чүйдөсүнө чейин талкуулап, сиздер менен түз эфирден көрүшүп, ушунчалык жүрөгүм менен аракет кылып, ар бирөөңөрдү жок эле дегенде директорский статуска чыгышка прям конкретно жардам берем да. Анан жанагы айткандай, өзүбүздүн ким экенибизди, негизи биз эмнеге жаралдык иш кылса, аябагандай чоң темадагы жакшы сабактар күтүп атат да биздичи. Анан обязательно
Кыргызстандын на уровне национального директора деп айта алам. Национального директора түз эфир силерге өтөт. Силер үчүн ушул гана группадагылар үчүн ошондой чоң топ лидерлерден обязательно түз эфир болот, элитный директорлордон түз эфир болот. Анан сюрприз болот обязательно. Сюрприздер минимум 5-6 жолу болот. Обязательно чатты аябай көңүл коюп көрүп, постоянно чат менен связьда болуңуздар, обратный связьда болуңуздар. Анткени бир эле күндүк чатка кирбей калганыңар бир чоң бирдеке жоготууга алып келиши мүмкүн. Андан кийин сертификат берилет ар бирөөңүздөргө сертификат берилет дагы бир ушул биринчи сабакка катышаткандардын эң чоң преимуществосу, орусча айтканда мындай бир эң чоң мүмкүнчүлүгү деп коебу, ошондойу силерди мен результатка жеткенче контролдойм деп өзүм сөз бердим. Прям ар бирөөңүздөр менен чалып сүйлөшсөм дагы, надо будет барып сүйлөшсөм дагы жаныңарды койбойм. Ошондуктан будьте готовы, может быть, где надо уруша кетебиз, где надо, может, тамашалашабыз, но ийгиликке чыгышыбыз керек. Башка эчтеке жок бизде. Бизде азыр бир гана биягыбызда цель, максатыбызга жетүү болуш керек. Азыр биздин цель, мисалы үчүн, фаберликте чоң ийгиликке жетүү, бирок биздин жашоодо фаберликтен башка дагы толгон токой нерселер бар экен. Ошонун баарын конкретно ушул сабакта по полочкам прям түшүндүрүп берем. Обязательно сабакты прерывать этпей көргүлө, анткени сабактар бири-бирине өлө мондай уланышкан. Цепочка түрүндө болот. Ошондуктан ар бир сабакты үзбөй көргөнгө аракет кылгыла. Анан дагы ушул мен тез сүйлөп атканымдын себеби сабакка чейин көп информацияны силер угуп алып, ошону эстеп калышыңар керек. Анткени кийин эже укпадым, тигиндей мындай болбосун. Ар бир сабак, мисалы үчүн түз эфир 2 сааттан кийин өчүрүлөт. Ошон үчүн онлайнга катышканга аракет кылгыла. То есть саат 6-да эч кимде жумуш жок. Онлайн сабакка катышканга аракет кылгыла. Анткени онлайндан катышкан сабак бөлөк. Мен эфирде бүткөндөн кийин катышкан ал, конечно, ар кимде ар кандай ситуация болот, жизненная ситуация бүгүнкүдөй, андан эч ким качып кутулбайт. Но андан форс-мажордо кошпогондо башка убакта онлайнга сөзсүз кириңиздер. Моногул ушул группаны мен жана биринчи ушул группага кошкондо атайы ушул группанын сигналын, анан группага келген баягы картина менен видеороликтер телефонуңарга толуп катып калбаш үчүн 2 видеоролик жөнөттүм. Ошону внимательно көрүп, ушул группага өзгөчө музыка коюңар болот, анткени биякта важный информация болот. Иногда даже жарым сааттын ичинде мындай ким мындай тапшырманы аткарса, мындай белек деген сыяктуулар болуп калышы мүмкүн. Укмуш сонун жакшы нерселер күтүп атат. Ушул группа өтө активный болсок, өтө жакшы ийгиликтерге жетебиз. Ошол эми ушул менин сабактын жүрүшү боюнча болгон предложениямда суроолор барбы, жокпу? Суроолор барбы, жокпу? Азыр тетрадьыңыздарды ачыңыздар. Тетрадьыңыздарды, блокнотуңуздарды ачыңыздар дагы. Үстүнө мен Жусупова Акмарал, мисалы үчүн айтып атам. 2019-жылкы Фаберлик компаниясынын элитный директору деп баштагыла. Үстүнө прямо азыр жазгыла. Энергетика вообще сильный, космостон келип атат. Прямо азыр мен жана эртең мененкиден билесиңерби? Адам мотивациясы түшүп кеткенде эмне кылыш керек? Жинди келтириш керек, аябайчы. Ошондо мотивацияң бияктан кайнап чыгып, тээп чыгып кетет, чачыратыпчы. Эртең менен нервиме Ахмет тийдиби? Демек менде энергия батпай, прям экрандан мара сиздерден да ар жака өтүп кетип атат. Ошондуктан азыр жазабыз. Блокнотуңуздарга сразу мен Арыкова Калзада, элитный директор компания Фаберлик 19-жылдагы деп жазгыла. Ар бирөөңөр тез жазгыла дагы, жазып бүткөндөр плюстерди коюп кетебиз. Билип койгула, ар бирөөңөр жазганда, бияка плюс койгондо сигнал уже вселенныйга кеткен болот. Сигнал жөнүндө дагы обязательно сабак өтөбүз. Бүгүнкү, эртеңки, бүрсүгүнкү, андан кийинки сабак
таптакыр калтырбаганга аракет кылыңыздар, анткени онлайнда прям өтө көп бирме бир чогуу иштерди кылабыз да. Ошон үчүн хотя бы биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү күндөгү 4 сабакты таптакыр калтырбай онлайн көргөнгө аракет кыл, анткени мощнейший мотивация ошол күндөрү болот. Анан ошентип жазганыңардан кийин, фамилияңарды, атыңарды толук жазгандан кийин 2019-жылкы Faberlic компаниясынын элитный директору деп жаздыңар, жазгандан кийин мындай чийесиңер. Азыр мен доскадан чийип көрсөтөм. Прям чийесиңер ошентип. Мо доска көрүнүп атат, Ушундай сызык чийесиңер. Мындай чийесиңер. Так, 5%, 15%. Мени туурап силер да чийгиле. Эң үстүңкү мына 1, 2, 3, 4 чийик, 5ти чийгиле. 5ти чийгиле. 5ти чийгиле. Эң үстүнө 5% деп жазгыла. 5% белгилегиле. Андан кийинки 15% белгилегиле. Тез кылабыз, Биз деген, биздин миссия бир эле Faberlic'те элитный директор болбостон, еще чөнтөгүбүздү өстүрүшүбүз керек, үй бүлөбүзгө болгон мамилени дүйнөдө эң биринчи деңгээлге алып чыгышыбыз керек. Күйөөбүз только бизди сүйүп, же болбосо аялыбыз только биз үчүн өлө турган деңгээлге жете турган состоянияга жетишибиз керек. Ошон үчүн бизде жумуштар көп. 25% жазгыла андан кийин үчүнчүсүнө. Анан 35% жазгыла. Жаздыңыздарбы? 5%, 15%, 25%, 35%, 20% жазгыла. Билесиңерби бүгүнкү ким жазат? Бүгүнкү сабактын темасы эмне эле? Бүгүнкү сабактын темасы эмне эле? Бүгүнкү сабактын темасы азыркы жашоо деңгээлиң деген болчу, Сенин азыркы жашооң кандай деген суроо болчу, туурабы? Обратный связь берип, тез иштейбиз. Прям энергия менен иштесеңер, жолдоруңар так ошондой шыр болот, прям. Ушунчалык шыр болот. Азыркы жашоо, Асипа, эң туура. Смотрите, мен суроо бергенде, кээде ушундай биринчи жооп бергендер үчүн дагы подаркалар болот. Билесиңер, менин өзүмдүн командам билет. Азыр биякта бүт көп командалар бар, ошон үчүн баарыңар силер дагы билип алгыла. Бүгүндөн баштап мен силердин убактылуу апаңармын. Башка командадан келгендер угуп алгыла. Бүгүндөн баштап убактылуу апаңармын, ошон үчүн мындай катуу тартипти сактай турган апаңармын да, силерди ийгиликке жетмейинче жаныңарды койбойм. Менин командам өздөрү билишет. Ким биринчи суроого жооп бергендер подарок алып калат, ар кандай суроолор болуп калат. Ошон үчүн активно катышабыз түз эфирге. Мынакей, бүгүнкү темабыз азыркы жашооң кандай деген вопрос болчу. Ошого ар бирөөбүз жооп беребиз. Анан эмне себептен ошондой экенин аныктайбыз. Бул өтө маанилүү биздин алдыга жылуубузга. Ар кимибиз өзүбүздүн жашообузда аныктайбыз. Вот смотрите. Мына эң үстүнкү 5%. Азыр мен суроо берип, внимательно окула, шашпай айтып берем. Мына 5%ке үстүндөгү дүйнө жүзүндөгү 7,5 миллиард калктын ичинен 5%ке кирет экен. Счетунда 1 миллиард доллар. Араңарда 1 миллиард доллардан өйдө сумма счетуңарда болсо, ошол 5-нчини аныктайсыңар, 5-нчиде 5% ичинде мен деп жазасыңар. Эгерде кимде ким счетунда миллиард долларга жетпей, но миллиондогон долларлары барлар, миллион, 1 миллиондон жогору,
Америка доллары. Түшүнүктүү болуп атабы? Жазасыңар. 1 миллиард доллардан өйдө шотуңарда акча болсо, 5%ке кирем деп жазасыңар. Бул эң үстүңкү каймактар, булар инвесторлор. Алардын ичине Дональд Трамп, Роберт Кийосаки, жанагы Китай ким эле Али Экспресстин эмеси. Ошол кирет, ошондой сыяктуу адамдар кирет. Эгер силерде да ошондой состояние болсо, биринчиге койгула мен деп. Эгерде 1 миллиондон ашык долларыңар шотуңарда болсо, состояниеңар, анда 15%ке киребиз. Эгерде 100 000 долларлаган акчаларыңар болсо, 100 000 эле. 100 000 доллардай миллионго жетпеген акчаларыңар бар болсо, 25%ке эметкиле, белгилегиле. Жекмада. Мынакей, түшүнүп атасыз, түшүнүктүү болду да, 5%ке кирем десеңер, состояние, шотуңардын состояниясы 1 миллиард доллардан өйдө болуш керек экен. Эгер 1 миллиард долларга жетпесе, анда кийинки 15%ке кирет экенбиз. Ага дагы жетпей калып, миллиондорго жетпеген 100 000 деген доллары барлар 25% калктын арасына кирет экен. Ашипа, молодец, супер, супер вообще. Ал эми могу 35%те, бул 35% просто үй жайы бар, бирок шотунда акчасы жоктор. Үй жайы дагы эптеп эле мындай, шотунда акчасы жоктор, состояние 50 000ге чейин, 50 000 долларга чейинки, эмени берип койчу, стирать эле турганда. Эмени 50 000 долларга чейинки состояниедагы адамдар 35% түзөт экен. Ал эми эң акыркы 20%ке ким кирет? Ким айтат? Эң акыркы 20%ке ким кирет? Эң акыркы 20%ке, к большому сожалению, основная масса земного шара кирет экен. Биякта шоту 0 сом экен. 0 сом. Шоту 0 сом дегендер барбы? Шотунда. Бирок өзүңөрдү, мени дагы алдамай жок, чынын айтмай. Мага бияка чатка жазыштын кереги жок. Блокнотуңарга силердин шотуңарда канча акча бар? 0 болсо 0 деп, 10 000 доллар болсо 10 000 доллар деп, 1000 доллар болсо 1000 доллар деп, канча сом болсо ошончо сом деп жазасыңар дагы, ошол проценттин жанына коесуңар. Ошол деңгээлибиз ошол жерде болгон болот биздин. Азыркы жашообуз ошол жерде болгон болот. Көрдүңөрбү? Көрдүңөр, ошондо азыр дагы бир чындыкка жооп берелик. Кедей жашагандарга кирип калдыкпы биз же мунагу үстүңкү 3 планкага кире алдыкпы? Үстүңкү 3 планкага ким кирди? Чындыкты жазабыз, чындыкты айтабыз. Мен силер үчүн мен жооп берип коем, эч ким кирген жок. Агачы, к сожалению, эч ким кирген жок. Эч ким кирген жок. Ошондуктан биз жашоону оңдош үчүн мынандай бир ачуу чындыкка туура келип калат экенбиз да. Когда биз өзүбүз билбей жүрө берсекчи, эл катары деп жүрө берет экенбиз. Когда өзүбүз осознанно блокнотко жазып мындай карасак, бизде деген обидное жашоо экен. Ар бирөөбүздө кредит, ар бирөөбүз бирөө жарандардан процентке акча алганбыз же процентке акча бергенбиз. Же болбосо карыз алып, айлыктан айлыкка жашайбыз. Азыркы уровень деңгээлибиз ошондой экен. Азыркы жашообуз ошол ачуу чындык, бирок ошондой экен. Туура айтамбы? Туура айтсам, туура эмес болсо туура эмес дегиле. Азыркы, особенно мына акыркы жылдары, Кудайга шүгүр, жанагы Россияга бала чакабыз кете калып, көптөгөн кыргыздардын жашоосу жакшы жагына өзгөрдү, Кудайга шүгүр. Но основная массада шотунда 0 сом. Шотунда 0 сом, бул ачуу чындык. Аны саз келгенсип кредит алып жашайбыз да. Ушул кредит бир кыргыздардын бир бешенесине бүткөн бир, билбейм, мен пайдасы жок эле бир нерсе болду да. Мен ошолордун арасынан азыр сүйүндүрүп айтып кетким келет силерге. Фаберлик компаниясы жүздөгөн кыргызстандыктардын жашоосун оңдоду.
түз эле айтканда жүздөгөн кыргыздар кадимкидей миллиондогон доходторго жетишти. Миллиондогон. Мен бул сөздү коркпой эле, үркпөй эле айта алам, анткени ар бир каталогдо 500 миң, 600 миң акча алган адамдар биздин эле арабызда жашап атышат да. Ошондуктан Кудайга чексиз шүгүр, что фабирлигибиз бар, Анан жашоо деңгээлибизди аныктадык. Азыр болсо өзүңөрдү ойлонуп туруп, блокнотуңарга жазган, өзүңөрдү алдабай, счетуңардагы состоянияны карап туруп, айткыла, эмнеге депчи, эмнеге деп катуу суроо берсеңер өзүңөргө. Эмнеге бир көзүбүз көрбү, кулагыбыз кереңби, колубуз кыскаракпы же бутубуз чолокпу, ошондойлор бар. Мындайлар жок, мен билгенден мына группада биринен бир өткөн суксулуу, биринен бир өткөн энергичный кыздар, энергичный келиндер, энергичный аялдарбыз да. Эмне себептен бизде ошол үстүндөгү 20%, 15%, 5%га кире албайбыз? Биз дагы киришибиз керек. Анткени бизде эле адамдар кирет экен көрсө аякка. Мен мисалы үчүн мурунку жашоомдочу, бул чындык да, менин же тупойлугум, же балким азыркыга чейин силер дагы ошентип ойлойсуңарбы билбейм, бул миллионерлер, булар Кудайдан бир миллионерлер жаратылган сыяктуу сезчүмүн да. Миллионерлер деген бул ата энесинен калгандар, наследниктер болот, анан башкасы миллионер болбойт дечүмүн. Ушунчалык дагы тупой боломбу? Оказывается, миллионерами становиться можно. Өткөндө мен статистиканы айтып кеттим, бир күндө канча дедим эле, $50 миллионер чыгат экен сетевой маркетингден. Элестетип койгула. Бир күндө, ар бир күндө сетевой маркетингден $50 миллионер чыгат экен. Демек биз кандай жолдо экенбиз? Биз вообще крутой жолдо экенбиз. Ошол эмне себептен биз ошондой жарды жашайбыз? Мен ага өзүбүздү актагыла дегенден алысмын. Бирок бизге баары бир шылтоо бар, особенно мынагу 40тан өтүп калгандарга бизге конкретная веская причина бар. Анткени биз союз кезинде жашап калганбыздагы союзда көрүнбөгөн айнек идиштин ичинде жашачубуз. Биз типа свободный сыяктуу сезчүбүз өзүбүздү, но оказывается биз не свободный, биз кул болгон экенбиз. Кул болуп жашаган экенбиз да. Өзүбүздү болсо эң демократичный, эң свободный өлкө дечүбүз, бирок андай эмес экен, тилекке каршы. Ошондуктан деңгээлибиз, уровень деңгээлибиз түшүп калган. Болбосо, эгер союз болбо, эми ал версия да, просто мурун эле сетевой маркетингдер ушу бизге деле келип ушинткенде, балким Кыргызстандын, биздин союздун камтыган өлкөлөрдүн деле деңгээли аябай жогору, ушу Америкадагыдай, же болбосо Западдагыдай болуп кетмек. Анткени бизде деле акылман, энергичный адамдар көп турабы, жол башчылар тем более көп, ошондой. Эми ошол мына өтө уят, мына прям ушундай жүрөгүңөрдөн состоянияңыз, счетуңарды көрдүңөр да, өзүңөрдүкү, мына өзүңөрдүн блокнотуңар мага көрүнбөйт, башка эч кимге көрүнбөйт, силерге көрүндү. Личный счетуңарда көпчүлүгүңөрдө 0 деп чыкты. Туура айтамбы? 0 сом. Бул деген нерсе катастрофа. Мындай жокчулуктун кулчулугунан срочно чыгыш керек. Эгерде мен жокчулуктун кулчулугунан чыкканга такыр мүмкүнчүлүк болбогондо, башымды да оорутуп, энергиямды да кетирип, силерге окшогон жашынакай адамдарды чогултуп алып обучение өтпөйт болчумун. Мен өзүм ошондой жокчулуктун кулчулугунан чыкканга 100% гарантия бар болгондугу үчүн сиздердин маңдайыңыздарда отурам. Анткени мен ошондой жокчулуктун, кедейчиликтин кулчулугунан чыкканмын. Мен азыр 100% чыкканмын десем деле жаңылышпайм. Чыга электим десем, мени Кудай наказать этип койушу мүмкүн. Көзүм көрүп болсун депчи, анткени биз шүрүшүрүк кылып жашайбыз, түшүндүңүздөрбү? Ооба, кедейге кирип, ошон үчүн мен деле кедейге кирчүмүн. Мына баягы кара кыздын агынан эмес, багынан болуп, мен бешенеме ушул фабирлик туш келип калып, кичине байдын катарына кошулуп калдым. Атак мен жеткен кедей болчумун да. Мен даже офиске барарда 8 сом мен үчүн проблема болчу. Бүгүн 8 сом нарака, 8 сом берака кетет экен. Ошончо акча кетирип стоит офиске барганга или не стоит деп ушинтип даже баштаган кездерде ошентип баштаганмын. Мен наставнигиме ушунчалык тизе чөгүп ыраазы болом. Сиз баштап көрбөйсүзбү, анан сиз антпейсизби, сиз минтпейсизби деп ушинтип прям кээ бирки жерде урушуп, кээ бирки жерде кейип, ушундай кылып жол баштап мен ушундай ийгиликке жете элеген да. Мен единственный эмне деп айта алам, мен наставнигимин айткан сөзүн ушунчалык 100% аткарчумун. Эгер ушул чолпон деле кийин көрүп калса, эфирде обязательно точно айтты Катяжи деп айтат, анткени мен действительно
ушунчалык жашыма карабайчы, 50 жаш жашыма карабай чолпондун сызган сызыгынан чыкчу эмесмин. Ошондуктан дагы элге бат жеттим деп мен уверенно айта алам. Анткени ал мага туура жол көрсөткөн, а мен ошону туураганмын. Же болбосо ошонун айтканын кылганмын да. Азыр эмне себептен ушул биздин эфир, түз эфир важный. Биздин немебизди көрдүк, жанагы состояние счета. Состояние счета менде азыр канча экен? Менде деле долларлар эмес, неме эле болсо керек. 150 миңдей акча болуш керек азыр счетумдачы. Бул деле өтө төмөн. Көрдүңүздөрбү? Менде даже 100 миң доллар жок. Ошондуктан баарыбыз чогуу өсүшүбүз керек. Бул мүмкүнчүлүк биздин колубузда. Эми мына бүгүнкү биринчи сабагыбызда ушул состояниябызды аныктадык. Анализдешибиз керек. Эмне себептен биз жетпейбиз? Эмне себептен биз мисалы үчүн хорошо эми союз деп деле биз болуптур, союзга кирип алам, чыга албай, союзга ишенип кыйла жүрдүк. А жаштар деле чыга албагандар ошол жокчулуктун, кедейчиликтин кулчулугунан чыга албагандар толтура. Анткени эң биринчи себеп жалкоолук. Жалкоолук бизде, мен ошон үчүн дагы жалкоолук деген темага аябай басым жасайм. Обязательно 2 күндүк сабак жалкоолук жөнүндө болот. Ораторский искусство боюнча 1 күндүк сабак болсо, жалкоолукка 2 күндүк сабак болот. Анткени бул чоң психология. Жалкоолуктун кулчулугунан чыгыш дагы өтө татаал нерсе. Мен жеткен жалкоолчумун. Ушул мына акыркы күндөгү 2 айдан бери менде жалкоолук деген нерсе жок болду. Ишенесиңерби, мен ушундай жүрөгүм менен силерге ачык түшүндүрүп берем өзүмдүн жашоомду. Мен даже душка түшкөндөн эрикчүмүн. Душка түшкөндөн эригип, бүгүн кечкурун түшпөй, эртеси күнү түшүп, күндө эртең менен кечинде душка түшпөй, 2 күндө бир түшүп, ушундай деңгээлде эрикчил, ушунчалык деңгээлде жалкоо, кээде 3 күндө бир түшүп, ушундай болчумун да. Мени чолпон жакшы билет. Былтырлары командировкага барганда кечинде даже бетимди жуубай эле жатып алчумун. Мен айтып атпаймынбы, мен акыркы 1 жылда өтө көп обученияга катыштым, платный. Особенно мага өтө катуу таасир эткен Асель Сыдыкованын сабагы болду да. Асель Сыдыкова прям мынтип айтчу да бизгечи, почему ал дагы эртең менен саат 6да өтчү. Ишенесиңерби, мен ошону алдачумун да, мынтип койчумун да. Мына ачуу чындык булчу. 4 ай, 5 ай мурун катышкам. Ушинтип силерге окшотуп эфирден башталат да, ссылка жиберет. Анан ссылка келгенде чын эле мынтип ушундай жеткен жалкоомун да. Телефонду ачып туруп ссылканы басам да, анан ачылат да эфирчи. Эфир ачылганда көрүп отурам дагы бир кез Асель кадимки мени карап тургандай болуп. Не надо валяться в постели. Ну-ка быстро встали. Пиковое состояниеде көргүлө, отуруп көргүлө десе, өлө өзүмө мынтчумун. Эртең сөзсүз түрдө отуруп көрөм. Эртең Асель Сыдыкованын сабагы башталып электе, жарым саат мурун туруп, тиштеримди жууп, лимон менен сууну ичип, физзарядканы жасап, анан кийин сабагын көрөм дечүмүн. Эртеси күнү дагы айтчумун. Жок, бүгүн эмес, эртең кылам депчи. Шашпасын эртеңден баштаппы депчи, ушинтип жүрүп, акыры 1 айга жетип электе, анан уялдым да. Просто Аселдин сөздөрү чучукка жетти да, чучукка жетти. Эмнеси? Вот даже мынтип айтты бир сабагындачы. Вот мен даяр деди. 21 миңден төлөп бизге компания скидка кылып берип кирбедик беле ошондо. Даяр обучение деди. Онлайн системада өтүп атам деди. Даяр обучение онлайн системада. Ушул онлайн системадагы үйүңөрдө жатып алгысып, үйүңөрдө көрбөгөн, сабак көрбөгөндөн кийин силер миллионер болушту даже ойлобой эле койгула, бүгүндөн баштап сабакка катышпай эле койгула деди да. Ошол сөз мага даң тийди да, ошол баягы чучуктан өтүп наракай өспөй кетти. Чындап, менин жашоом как будто Аселге керек дейт да мен. Ал биз үчүн аракет кылаттыр да, көрсөчү, жан күйдүрүп, баягы алган акчам ушул актайын окуй, ушуну ар бирөө ийгиликке жетсин деп атса, мен болсо жатып алып иши мынтип коем. Эртең сөзсүз ушундай таптаза болуп отуруп алып, залга чыгып алып көрөм. Бүгүн да ошентем. Анан ошол сөзүнөн кийинчи Аселдин, эгерде азыр деле сегодня тоже в постели смотрите прямой эфир, вам не быть миллионером деди. Элестеткиле, мен шок болуп калдым. И не будете миллионерами деди. Я вообще огоштер шок болуп калдым. Ничего себе про меня айтып атат депчи, потому что мен жатам да постельде онап. Анан нет дедим, мен болушум керек миллионер. Как будто баягы вселенныйга неме кетип калгандай болуп, жаман болуп жүрөккө тийди да сөз. Анан нет, мен болом миллионер. Даже азыркы состояниемди ашып элитамда жабам, анан срочно бриллиантты жаап, элита жаап, аркасынан националь жабам дедим да.
эртеси күндөн баштап туруп туран завтра деген темада Google'dan издеп насчет завтра көп информация окудум, маалыматчы. Окуп алып, ишенсеңер, өзүмдүн жүрөгүм түшүп калды. Бул эртең деген сөз өтө страшный сөз экен. Эртең кылам, мына бүгүн сабакка кирбей эле коеюн, бүгүн күйөөм урушуп атат, бүгүн уюм салбай калды, бүгүн кирим жуулбай калды, эртең кылам деген араңарда бар болсо, эч качан миллионер болбойсуңар. Поверьте мага на слово. Вот мен жесткий, прям чучукка жеткенде ойгонуп атам. Ошондон бери каждый день эрте турам. Мен даже үй бүлөм таң калып атышат, эмне болгон үйдөн таң атканда. Таң ат электе мен өмүрүмдө таң ат электе туруп, күйөөмө чай пай берип, бала чакама ошо окуткан узаткан адам эмесмин. Ошол баягы, если даже ушул даяр окууну онлайнда эмес, туруп пиковое состояние эмес, жатып алып көрүп атсаңар, не быть вам миллионерами деген сөз чучукка жетти дедим. Ошондон кийин мен ошо эрте туруп калдым да, көрдүңөрбү, ушундай страшный нерсе мне надо было, чтобы прям желкемдеги карамышыктар секирип түшүп, прям экинчи мага жолобогондой болуп качты да. И ошол күндөн баштап менин балым, жана башында айтып бердим, кадимкидей мына 5000 балга групповой оборот өстү. 5000 балл деген өтө чоң результат 2 айдын ичинде. Урматтуу элиталар, чынындачы 5000 балл деген сөз, мындай грубо айтканда 600 000 сомдун оборот экен да, 600 000 сомго оборот, 600 000 сомго групповой оборот өсүш деген сөз, бул чоң жетишкендик. Ошол Асел Сыздыкованын сабагынан кийин, если сен валяться этип алып көрүп аткан болсоң, не быть тебе миллионером деген сөзү, нет, мен миллионермин деп. Анан ошондон кийин эртеңге деген, мен эртең деген сөздү менин любимый сөзүм болчу. Бүт бардык ишти эртең бүтүрчүмүн. Ушул 50дөн өтүп калсам дагы бүт бардык жумушту эртең бүтүрчүмүн да. Ошол эртең деген сөздөн силер жанагы тоокчу шаша буша кирип, тандырга кире калып, жумуртка туюн деп туруп, анан кайра ыргып чыгып кетет го. Ошондойду ким көргөн ошондой состоянияны? Тоок өлө какылыктап барып, тандырга жаңы эле нан жаап, анан чокту көмүп койгон болсо, баягы тандырдын ичине тууп жүрчү тооктор кире калып эле чокко буту күйүп кайра ууруп качып чыгат го. Эртең деген сөздөн так ошондой качыңыздар. Прям эртең деген сөздөн азыркы моментте жок кылыңыздар. Мен прям ошону силерден биринчи очередь суранам. Ошо жок кыл. Мен үчүн эртең деген сөз жок деген адамдар ийгиликке сөзсүз жетесиңер. Миллиондогон акчалар силердин колуңарда, алаканыңарда, жаныңарда, үйүңөрдө, счетуңарда болот. Анан мен ошентип өзгөрдүмбү, көрдүңөрбү? Мен өзгөргөндө чолпон даже менин наставнигим таң калды, анткени действительно групповой оборот дагы өстү. Жаңы менин линияларым азыр 8-чи линиям деп, мына жакта эфирде отурган Асипа менин 8-чи линиямдагы директор болот, ишенсеңиздерчи, көрдүңөрбү? Демек дагы бир директор чыгарса, мен уже элитага фундамент коюп койгон болом. Асип уша мына жакта эмеде отурат. Ошондуктан эртең деген сөздү элестеткиле. Эртең дегенди мен силерге чечмелеп берем. Эртең деген жашоо менен жашайбыз дагы, Кудайдын эртеңи түгөнбөйт. Себеби эртеңки күн келгенде дагы эртеңки күн пайда болот да. Анан бизди Кудай нар жака алып бара турган күндү эстегиле, прям азыр элестеткиле өзүңөрдү. Эртең деп жүрө берсеңер, бир күн тияка кете турган күн келет дагы, анан жатып алып, өзүңөр эле ийгиликсиз, өзүңөр эле кедей болгонуңар аз келгенси, еще бала чакаңарды ошого байлап кетесиңер. Эмне кылып дебейсиңерби? Силер эртең дегенге бала чака көнөт дагы, алар дагы эртең деп башташат. Анан өлөрдө ушундай арман кылсаңар, уже эртең, Кудайдын эртеңи жок, уже последний день, уже кетип атабыз нар жакачы. Прям элестеткиле, как это страшно. Кетип атабыз дагы, анализдесек аркабызда эчтеке жок. Балдарыбызга наследство таштап кете турган зарплата жок. Өзүбүздө тыңыраак, даже бала чакабыз аман эсен элдерге уят болбой көмөк экен деген даже состояниеда, плачебный состояниеда болгон болобуз дагы. Анан кийин балдарыбызга, балдарым, менин бүгүн эптеп узатып, анан эртең анан иштериңерди кылгыла деп даже балдарга эртең үйрөтүп кетебиз. Ошондуктан азыр, прямо азыркы секундтан баштап эртең деген сөздү вообще унуткула. Вообще унуткула, ийгилик силер менен болсун десеңер. Мен ушуга силерге доказательство айтып берем азыр. Мирлан Батырханов менен Дария Батырханованы ким билет, уккансыңарбы? Малика вообще супер, сен миллионерсиң, значит. Ошол
Дария менен Мирлан Батырханов дегендерде, Дария деген келинде мен муну Самарадан уктум да. Дария эртең деген сөздү өмүрүндө колдонбойт экен. Анан кийин деген сөздү да колдонбойт экен. Так эле ушул эртең дегенди колдонбогон принцип интернетке кирсеңер айтып берет. Бүткүл жанагы мен көрсөткөн монол 5%, 15%, 25% мындан өйдөнкү 3 планкада турган адамдардын бирөө дагы потом сделаю деген сөздү колдонушпайт экен, эртең биякта турсун. Даже на потом не оставляют. Миллионеры действуют сию секунды дейт. Сию секунды, азыр секунд укту жакшы нерсени. Бир жерден жакшы дөөлөт түшөрүн. Азыркы секундтан баштап кыймылдайт, ошон үчүн миллионер экен. Ошол Дария, мисалы үчүн азыр мен отуруп сүйлөшүп отуруп элечи, Дария, блин, мындай кылайлычы десемчи, давай эртеңден баштап мындай кылабыз десем, Дария айтат экен, Катиже, эмнеге эртеңден баштап, давайте азыр кылабыз депчи. Мисалы үчүн бир видео тартып жосом, кенчери Балиде жүргөндө делечи, жанагындай гүлдөрдү алып келгенбиз, гүлдөрдү. Баягындай так эмне деп коет эле, атын да унутуп калдым. Ошол гүл жайнайт экен, отелдин элестетсеңер, отелден чыксаңар, баягы асфальт жолдочу, ресторанга чейинки жолдо ошондой гүл төгүлүп калган болот да, таптаза, анткени аякта чаң жок. Анан баягы гүлдөрдү тебелебейсиң да, прям жалко тебелең. Бирок чыккыча эле, биз чыккыча эртең менен саат 5те эле алып терип коюшат экен, терип алып кетип чыгып калышат экен. Ошол гүлдөрдүн жанында давай эме мен өзүм айтып атпайбы, ролик тартабыз, давай сүрөткө түшөбүз. Анан жакшыраак кийинип келип ушул жерге сүрөткө түшүп кетеличи десемчи. Дарья дейт, Катиже, азыр тартыңыз давайте мени, анан давайте сиз туруңуз, сизди азыр мен тартам дейт эле да. Анан кийин ошону мен кийин уктум да. Вот что значит лидер, көрдүңөрбү? Азыр ал бир эле фамилия эмес, башка жакта, башка чөйрөдө дагы аябай успешная бизнес леди. Жап-жаш болуп алып, көрдүңүзбү? Ошол, мына көрдүңөрбү силерге эртең деген кылбаган адам. А мен Дарьядан улуумун. Мен жаш кезимден бери эртеңди жакшы көрүп жашачумун, Аселдин сабагына чейин деп айтып бердим. Бул чындык. Ошондуктан менин деңгээлим ушул, азыр бар болгону Рубиновый директормун. А эгер мен дагы эртеңди жаман көрүп, жанагы Малик айткандай бүгүн баштаган ишти бүгүн бүтүргөн адам болгондо, эмнегиче мен давно национальный директор болмокмун, буга 100% гарантия. Менин жалпылуулугум, эртеңге күнүмдүк тапшырмамдын эртеңки калтыргандыгым мени чүт калыптыр сазга тартып кеткенден. Кудай сактап, өзүм мотивация кылып, өзүм обучениелерге катышып, төлөп дагы катышып, төлөбөй дагы катышып, бесплатносуна дагы катышып, бара турган болсо барып дагы катышып жүрүп, настройка ичимдеги, мына ичиндеги мотор эмес, эмне бул настройка? Мен эмне деп койчу эле? Короче, ошол полностью меники башкача азыр. Обновить этип койгом. Перезагрузка мозга кылгам өзүм. Ошондон кийин менин кадимкидей консультанттарым да, кадимкидей офистеги оборот да, кадимкидей бүт жак өзгөрүлдү. Элестетип койгула, ошол 2 айда кылган жумушту Бирликке жазылган күндөн бери кылсам, мен эмдигиче ушундук болмок. Ошондуктан мага окшоп эртеңки откладывать этпейсиздер, бүгүндөн баштагыла. Менин катарымдын бирөөнү дагы кетирбегиле. Тем более ачуу чындыкты аныктадык, биз кандай деңгээлде жашап атабыз. А эмне себептен биз жатып алып самолеттон обед заказ кылып жебейбиз? Эмне себептен биз, мисалы үчүн, давайте кеттик үй бүлөбүз менен Анталияга барып ужин жеп келебиз дебейбиз? Анткени жеткен жалкообуз эртеңки жумушубуздун баарын калтырабыз. Андан башка дагы коркуу, анан подозревать кылуу, иши кылса толгон токой причина бар биздин жанагы үстүңкү 3 планкага чыгарбай турган толгон токой нерселер бар. Ошондон баарынан арылабыз. Эртеңден баштап, мына бүгүн өтүп атабыз, бүгүн баштадыкпы? А мен эртеңден баштап мына немени айтып берем. Эмне себептен ошолор жок болуш керек, кантип и тез. Азыр болсо бүгүн, азыр мен сүйлөп берген сөздөргө суроо барбы? Суроо болсо жазгыла, тез, суроо болсо жазгыла. Эгер үстүндө окубай калган суроолорум, бир суроолор өтүп кетсем дагы, кайра жазып койгула, бат эле жазып коесуңар, Азыр прям көзүңөрдөн элестеткиле, силер эртең деген сөздөн, же болбосо анан кийин кылып коем деген сөздөн чокко буту күйгөн тооктой качкыла. Ошондо силер ошол эртең деген сөздөн, анан кийин кылам деген сөздөн буту күйгөн тооктой качсаңар, силерден эмнелер качат айтып берейинби? Силерден, бизден неудача, кедейчилик,
кулчулук, мен мегабайтым аз, интернетим слабый, же болбосо мен андай кыла албайм, мен мындай кыла албайм, мен тигиге барайын десем жол кирем жок, менде кредит бар, менде карыз бар деген неудачанын баары силерден качат. Силер эртең деген сөздөн качкан күндөн баштап, качкан секундтан баштап, силерден мен айткан кредит, карыз, неудача, кедейчилик, ошонун баары силерден качат. Прям жабой качат, ишенип койгула. Прям элестетип койгула силерден качып бараткандарын. Бир жагыңарда неудача, бир жагыңарда кредит, бир жагыңарда карыз прям качат. Ушундай качат, силер эртең деген сөздү айтпай азыркы күндөн, азыркы секунддан баштап ушундай өзүңөр да таң каласыңар алардын качканыначы. Суроо жок экен, Айда качам дейт. Суроо жок болсо, бүгүн ошол кулчулуктан, катуу айтсам капа болбогула, мен жанагы ийгиликтүү адамдардын жашоосун көрүп, ийгиликтүү адамдар менен аралашсаңарчы, өзүбүздүн деңгээлибизди бир кедей кул сыяктуу сезилип калат да. Бул ачуу чындык. К сожалению, бул ачуу чындык. Анткени мен жанагы бияктан көрүп тургандардан барганбы барбаганын билбейм. Мен жаңы эле фабрикти баштап атсам, мен өзүнчө эле чөнтөгүмдө 1 тыйын акчам жок, өзүнчө эле пальцы бейрам жүрчүмүн военкоматта. Ойбай, мен мында деп форманы кийип алыпчы, көрдүңөрбү канчалык деңгээлде аң сезим пустой болгон. Ошондо средний достаткта жашаган адамдар ким десе, мен деп кол көтөрүп алыптырмын, мен жеткен кедей экенмин көрсөчү. Азыр кичине кол көтөрсөм да, азыр мындайраак кол көтөрсөм ошо азыр жарашат да кичине. Мынантип кол көтөрүп алыптырмын тим эле мен депчи, средний достатта орточо жашоодо ким жашайт деген суроо берсечи, Эркен Эрбачаев, мен элге кошулуп мен да кол көтөрөм, анын залдын баары кол көтөргөн, акасы баарыбыз эле кедей экенбиз, бирок кол көтөрүп алыптырбыз. Ал деген көрсө средний достатктагы деген адам башкача жашайт экен. Биз ойлогон азыр биз силер араңарда да ошентип мен жашоом Кудайга шүгүр эл катары дегендер билип койгула. Демек силердин жашооңор жаман. Эл катары жашаган адамдар, алар ийгиликсиз адамдар. Жакшы жашаган адамдар элден башкача жашашып, башкача эс алышат. Ошон үчүн ошону билип койгула да. Анан ошого биринчи кадам. Эмне кылыш керек? Бүгүндөн баштап блокнотко жазабыз азыр. Блокнотко жазабыз. Мусор ички дүйнөдөгү, мына баштын ичиндеги мусор, көөдөндөгү мусор, биздин көңүлүбүздөгү мусор. Жазгыла мусордун түрлөрүн. Башыбыздагы, мээбиздеги мусор, жазыңыздар. Мээбиздеги мусор. Нуржан кийин фабрикке катталганыма 5 жыл болду. 5 жылдай болду, бирок активно аябай жанталашып иштегениме 2,5-3 жыл болду. Прям катуу аркасынан түшкөнүмө. Мээбиздеги мусор биринчи түрү, жаздыңарбы? Экинчи түрү көңүлдөгү мусор. То есть мынагу основадагы мусор. Жазгыла. Үчүнчүсү эң жаман, эң неприятный, бизди эч качан миллионер кылбай турган мусор бул биздин, мына өзүңөрдү прям азыр центрде турасыңарды элестеткиле, каерде отурасыңарды билбейм, үйүңөрдө отурган жериңерден баштап үйүңөрдүн заборуна чейин прям айланаңарды мындай баягы вибрация кылганда жер титирегендечи, мындай вибрацияны көрсөтөт го, так ошондой кылып элестеткиле. Өзүңөрдүн турган жериңерден баштап короңорго чейин, жанагы заборго чейин элестеткиле. Ошол жерге чейинки буюмдун 60% силерге кереги жок буюмдар. Ошол 60%теги силерге кереги жок буюмдар бизди алдыга, биз башыбыз менен түнү менен жер казсак дагы ийгиликке жеткизбейт. Анткени ал негативный энергетика буяка настройканы бүт өлтүргөн. Настройкага кирип алган. Эмнеге деп суроо берсеңер, мен жалпак тил менен түшүндүрүп берем. Мисалы үчүн, мен өзүмдөн пример кылып берем, чтобы силерге түшүнүктүү болуш үчүн. Мына баштагы мусор бул мисалы үчүн кичине жерден тишке кариес түшөт. Же болбосо бала чакабыздын бир жерине бирдеке болуп, бирдеме болуп, ушуну врачка көрсөтүп коюш керек эле. Же болбосо баланча жерге справка тапшырып коюш керек эле.
же болбосо бир сүрөткө түшүп мындай бир документ бирдеке кылып коюш керек эле деген сыяктуу мээбиздеги мусорлар. То есть баягы үй боюнча кылчу нерселер. Бирок ошону кыла албайбыз, кыла элекпиз да, бир определенный себептер менен, же болбосо кол бошобой же бирдекеден. Но ал мээбизде жүрө берет. Барбы ошондойлор? Мээга суроо бергенде да же нет деп жазып тургула, активный болгула. Ошондо бияктан энергия силерге тийип, силердеги энергия мага тиет. Энергия алмашуу болот да, биз сгусток энергиябыз да баарыбыз, биз мындай катуу тело эмеспиз, биз сгусток энергиянын эле топтомубуз да. Ошондойлор барбы ошондой бир ишти кылышым керек деп коесуңар, буяка забивать этип коесуңар, анан бирок кылынбай жүргөн толтура бар. Ошол эң опасный мусор баштагы. Бүгүн силерге тапшырма. Прямо азыр жазасыңар. Тишими кылдырышым керек, башканы, же болбосо чачымы, башка жерими, тиягымы, биягымы, аягымы иши кылса тоголгон, токой. Же болбосо даже майда чүйдө карыз, курус жанагындай ушундай бир колуңарда бар, анан бирок жеткизип бере албайсыңар. Ушундай сыяктуу майда барат баягы мен ошону жасашым керек деп, бирок жасалбай жүргөн иштер бул мээдеги мусорлар. Бүгүндөн баштап ошол мусорлордон арылабыз. Биринчи очередь мен азыр экранды жабарым менен эле ох Кудайга шүгүр эптеп бүгүнкү түз эфирден кутулдук деп кетип калган адам ийгиликке жетпейт, айтып коеюн. Мен айтканды кылган гана киши жетет, 100% жетет, гарантия. Кудайым буйрса 100% гарантия. Блокнотуңарды ачып алып, себеби мен ошонун баарын аткарганда өзгөргөм, чын эле. Мен чолпон мени билет, настолько мен жалкоомун. Именно ошону аткарганда мен жеткенмин, чын өзгөргөм. Даже күйөөмдүн мамилеси, кыздарымдын мамилеси, башка жактары айтып коеюн, бүт чет менин эле курчап турган нерселердин баары өзгөрүлгөн. Баштагы мусорду жазасыңар бияка, мына тишими кылышым керек, баламдын бирдекесин тигини бүт жазып чыгасыңар. Бүгүн азыр эфирден кийин жазып, даже азыр эфирдин абагында жазып баштасаңар болот. Жазасыңар дагы ошону биринчиден баштап, мына тишимдин кариести кичинекей жерин курчап коюшуга барышым керек. Ага акча барбы? Сразу барып келгиле. Акча жокпу? Значит, числосун жазып койгула, мына күнү барам деп. Же болбосо дагы ошол дагы иштерди. Анан ошону дагы карасаңар, көпчүлүгүн можно не делать. Кылбай эле кое турган иштерди деле баягы кылыш керек эле деп коюп башыңарда сактап коесуңар. Кылбай эле койсо болсо, эгер боло турган болчу болсо, чийип салгыла. Жок ал все. Анда ошол күндөн баштап ойлобогула, кылбагыла. Ал баягындай өтө жүрөгүңөрдө өйүп жүргөндөрү бүгүн бүтүргүлө. Бүгүн мына эми таң атып баратат, түшкө чейин эми убакыт көп, бүгүн бүтүргүлө ошол өтө көпкө чейин жүрөгүңөрдө өйүп жүргөн. Бул ийгилиги жок, кедейчиликтин сазы. Баткак, ошол баткакта отурабыз. Ошол мээдеги мусорларды ошентип тазалайбыз. Список жазабыз мээбиздеги мусорларды, анан аткарганды аткарып чийип кетебиз. Аткарылбай турганын чийип салабыз, вообще аткарылбай турганын совсем чийип. Просто эле баягы ойлоп көрсөңөр, ал кереги деле жок нерсе, бирок биягыңарга забивать этип алсаң, ошол мээни бошотпой жүрө берет, ошол мусор. Жаздыңарбы? Хорошо. Сакталып турсун деп коет Зульфия. Смотрите. Эми көөдөндөгү мусор. Мен түшүнүктүү эле сүйлөп атамбы? Жакшы эле түшүндүңөр, мээдеги мусорлар, көөдөндөгү мусор. Булар биз бирөөлөргө таарынган таарынычтар. Биз бирөөгө таарынткандарыбыз, өзүбүз бирөөгө таарынткандарыбыз. Бирөөнү көрө албай, ушул жаман удачный жерге тийип алып, блин, жаман кыйынчыды да деп бирөөнү көрө албай жүргөндөрүбүз. Ушул абысыным жаман, ушул кайным жакшы да, же кайнагам ей повезло деген сыяктуу сөздөрдү, колго оңчуларга болгон негативный ойлорду жөндөн жөн эле ар кимди күнөөлөп, өзүбүз нарактан жеткен жендигибизден жалкып, анан кийин жашообузга дүйнөдөгү тигерек четтин баары, даже бизди төрөп койгон апабыздан бери күнөөлөп эле биякта сактап жүрө берген мусор ошол көкүрөктөгү, көөдөндөгү мусорлар. Бирөөгө таарынып жүрсөңөр, бирөөгө же силер таарынтып жүрсөңөр, же бирөөгө мындай бир жаман ойлоп жүрсөңөр, сосед, абысын, ажын, кайнага, кайнсиңди, кайнене, короче, бүт кимге жаман ойлоп жүрсөңөр, бүгүндөн баштап, Алла, мени кечирип кой, мен ушинтип ит болгонуп турбаймынбы? Оказывается, алар вообще прекрасный адамдар турбайбы десеңер, алар прекрасный адамдар болот, чынында. Ал эгер азыр кайненеңер же кайнатаңар же тигиниңер же мунуңар же соседиңер же дагы бирөөлөр силерге жаман адам болсо, аны силер ошентип ойлойсуңар, ошон үчүн жаман.
на самом деле ал прекрасный адам. Ошондой бирөөгө таарынып жүргөн болсоңор, чалып эле ачык эле четишип алгыла. Мен сага мисалы үчүн Гүлжан же болбосо Айнагүл, же болбосо Сабира, мен ушу сага баланчага жаман жиним келип таарынып жүрөм, ошондо эмне ушинттиң деп четишип алгыла. Эгер действительно анан болбогон нерсеге таарынып жүргөн болсоңор, просто Кудай жөн эле таарынып жүрүп туруп мен аны кечирдим деп кечирип салгыла. Анан силерди ушундай эле даже илгерки биздечи кыргыздарда баягы азыркы философия, баягы вибрация, жердин вибрациясы, анан вселенныйга кеткен сигнал деп сүйлөп атпайбызбы? Ошолордун баары биз азыркы эле жашоодогу наукада доказать этиле, азыркылар эле умный болуп ойлонуп таппаптыр. Бул деген илгеркиден эле калган нерселер экен да, көрдүңөрбү? Бизде даже жакынга жанаш, жамандан адаш, бирөөнү жаман ойлобо, тигиндей мындай, анан дагы толгон токой окшогон сөздөр болот го. Ошолордун баары эле ошол илгертен эле келген сөздөр экен да. Анан жөндөн жөн эле көрүнгөнгө таарынып жүрүп, жөндөн жөн ал даже силердин таарынып жүргөнүңөрдү билбейт. Ал таарыныптым деп ойлогон жок да, силер болсо ал ойлобосо деле таарынып алгансыңар. Ошондой ситуацияларда ар бирөөңөрдөн толтура прямо тоже бияка блокнотко жазабыз. Блокнотко жазабыз. Таарынычыңар жок болсо, мен эч кимге таарынбайм, ушундай идеальныймын, сонунмун деп жазгыла. Таарынып жүргөн болсоңор, мен кандайдага таарынып жүрөм, эмне экенин билбейм, бирок мен ошону кечирдим деп жазгыла. Кечире албай ушунчалык через чур таарынткан болсо, анда чалгыла телефон, же болбосо баргыла, сен мен баягында ушинтпедиң беле, анткени ал билбей жүрүшү мүмкүн силерди таарынтып алыпчы, чынын айтканда. Баягы илгери айткан энеңи өлтүргөнгө эмне деген макал бар эле? Таш менен урганды аш менен ур, энеңи өлтүргөнгө апаңы алып бер. Эмне деген макал бар ушундай? Ошонун баары чындык. Ошол силерди эң главный бизде, мен мисалы үчүн бирөөгө таарынып жүрө береткеним дагычы, ал бирок билбейт экен мен таарынтып койгонду. Эң жаман сезим экен бул. Бул өзүбүздү сазга батырып турган, баягы саздан чыга албай, баягы батырып туруп калат экенбиз да, себеби биякта энергия бошобойт экен да, бияктагы энергия забита, бияктагы энергия забита, анан бизге каяктагы миллиондор, каяктагы бакыт, каяктагы статус келмегиле. Бүт забитыйбыз да, энергиябыз эч жери бош эмес. Тырмагыбыздан чачыбыздын учуна чейин мындай забита, орусчасын, кыргызчасын таппай калдым, кечиресиңер. Забита да, короче, толтура. Ошон үчүн бизге башка жаңы энергия кире албайт. Ошондуктан бүгүндөн баштап тазалабыз. Башыбыздагы биринчи тазалайбыз, көкүрөктөгүбүздү экинчи тазалайбыз. Прямо отуруп, ал 1 сааттын ичинде эле бүтө турган нерсе. Бөөдөндөгүн тазалайбыз, көрө албай, баягынткен, тигинткен. Эгер бирөө аябай баягы Мыктыбек Арсланбектин немеси аябай жактамага видеосу, анан ал деген нарко бизнес, анан ал ушинтет, анан элди алдайт. Кимди алдаса дагы красивый жашайбы? Молодец, умеет надо дегиле. Умница, вообще красавица, ошол нарко баронбу, вообще молодец дегиле, потому что тоже умеет надо. Колубуздан келбейт, анан көрүнгөндө обсуждать этип көрүнгөнгө көрө албай эле ушинтип жүрө беребиз да, бизчи обычно ошолордун баарынан арылабыз, прям жазабыз списокко. Ал жазганыңарды эч ким көрбөйт, ошон үчүн ачык жазсаңар, канчалык деңгээлде жүрөгүңөрдөн бери жазсаңар, ошончолук деңгээлде тазаланасыңар. Анан жөн эле сабак үчүн эле койчу мына абысын ушинтип жүрүм эле, кечирим жазып коеюнчу деп койсоңор ал болбойт. Эң туура турбайбы, мен чын эле балким ошол абысыңарга чалсаңар, ал балким сени таарынып жүргөнүн балким ал билбейт. Ушундай сыяктуу, көрдүңөрбү? Бөөдөндөгү мусордон полностью тазаланабыз, прям эч кандай кыпындай дагы калбаш керек биякта кир, мусор. Үчүнчү мусор, эң жаман мусор. Үчүнчү эң жаман мусор. Бул деген биздин жанагы вибрация дедим, өзүңөр турган центрден баштап, тетиги заборго чейинкисин полностью элестеткиле дагы. Элестеткенден кийин ошол буюмдарыңарды бүгүн колуңар бошосо, бүгүндөн баштап 3 күн срок берем, 3 күн. Ошолордон тазалангыла полностью. Анан ачуу чындыкты айтып коеюн. Бир жаман жуман бирдекени деле иштетилип, давно эле иштетилип бүтсө, аны силер бул кереги тиет деп коюп койсоңор, бияка приказ кетти уже. Ал мусор уже иштетилбейт, эски. Бирок силер бияка эмне деп атасыңар? Ал кереги тиет деп атасыңар. Демек ошол кереги тие тургандай деңгээлде кедей болосуңар. Ошондуктан бул эски бүттү, бул кереги жок. Бул тигиндей, бул мындай деген мааниде ошол физический мусордун баарынан от и до арылабыз. Прям жестоко арылгыла.
Знаете, менде кандай бир случай болгон. Автомат машинка алгам да. Багым ачылып, фаберликтен пешенем ачылып. Фаберликте иштеп баштагандан кийин автомат машинка алгам. Ага чейин менде жок болчу. Автомат машинка алгандан кийин Киргизия деген эски машинкам бар эле байкуш. Мен бул пример келтирип атам силер. Бир эле мен себеби силерге жетсин деп атам сөз. Ошого касается машинкага кийим кечени бардыгын теңегиле бүт бардыгы ошого ошондой сыяктуу эле да. Ошол Киргизия деген машинканы тиги баарыбыз эле баягы склад деп коебуз го, ошондой жака алып барып коюп койтурмун. Мен ошол жерде эле уже вселенныйдан суранып турмун да, о Кудай, мен кедей болом. Ушул Киргизия машина мага керек болот дептирмин. Көрдүңөрбү, ошон үчүн туура мыслить эткиле деген өтө важный. Прям оң кулак, сол кулак, жүрөгүңөр менен, эмне каягыңар менен болсо бардык жериңер менен уккула. Ар бир ойлогон оюбузду контролдошубуз керек экен. Контролдошубуз керек экен, ошондуктан ийгилик контролдогондо, четко контролдошуп билгенде биз ийгиликке жетебиз. Ошол уже мен кембагал болом деген. Айланайын, мен жаңы автомат машина алдым. Ал Киргизиянын эмне кереги бар эле? Сразу эле мусорго киргизбейчи, болбосо сенден дагы мындай төмөнүрөөк жашаган бирөөгө берип салып бүттү. Түшүндүңөрбү канчалык деңгээлде мен тупой болгом. Ошондой тупойчулук, ошондой физическийден жестоко прям беспощадно деп айткан Асель. Беспощадно прям арылабыз. Кийим кечеңерди. Бул бир эле идиш аягыңарды дагы карасаңарчы, толгон токой идиш аяк, анан мындай бүгүн чогултуп туруп карасаңар, ошонун өтө көпчүлүгү кереги жок. Өзүнчө эле тойго кетирем, анан тиге деп, же болбосо эски идиштин баарын сактап алганбыз. Демек, ошондо мисалы үчүн Айгүл деген кыз сактап алган болсо, демек ал вселенныйга сигнал кетирип атат. Кудай, мен жаңылайын десем акчам болбойт, ошон үчүн мага эскиси керек деген сигнал кетип атат. Түшүндүңөрбү маанисин? Өтө важный бул нерсе, түшүнгүлө. Анан кийин болбосо кийим кечени, бир кийимди эскирсе деле кийип анан кийин ыргыта албай же бирөөгө бере албай коюп коебуз. Анан жаңы алсак да уже ал кийилбейт деле, потому что очередь деле жетпейт. Но бирок биз сактап койгонбуз ошо кийимге керек. Же болбосо балабыздын, особенно жаш келиндер, бүгүн оң кулак, сол кулак ургалга. Балдарыбыздын кийимдерин, биринчи балабыздын кийимин экинчи балага, экинчиникин үчүнчү балага калтырган бул кедейчил. Мен, Кудай, мен азыр мына чоң баламдын кийимин калтырып коеюн, анткени мен экинчи балам төрөлгөндө кедей болом да, ошондо кийгизем да деген сигнал ал. Ошон үчүн бүгүн кийилбей калдыбы, бүгүн бергиле, бүгүн кийилбей калдыбы, бүгүн ыргыткыла, бүгүн кичине посуданын мындай шериктери сынып калдыбы, башка бүтүндөрүн ыргыткыла, жок кылгыла. Одинаковый сонун посуда менен колдонгула. Сөздүн кыскасын айтканда, өзүңөргө колдонгон гана буюм калыш керек үйдө. Өзүңөр колдонуп, кармап, иштеткен буюмдун энергиясы таза болот экен, таптаза. Анан колдонбой эле до поры до времени туруп турсун деген буюмдардын баары силердин энергияңардын бүт күчүн алып салат экен. И вселенныйга бул калтада мен сактап коем, анткени мен кийин кедей болом да, ошондо кедей болгон кезде алып ошону иштетем деген маани болот экен. Көрдүңөрбү канчалык күчтүү, ойдун күчүн көргүлө. Ошон үчүн беспощадно, мен ошол Асель айтканда мани бербей туруп баягы айттым го, жалкоолугуман арылганда. Мынтип коем, мен маңдайымда отурам да мынтип коем, жаман окшотуп эле апыртат. Кантип эле биздин 60% буюмдарыбыз кереги жок болсун деп ойлоп турмун. Өзүм мен бүт эле керектүү нерселер ошон үчүн үйдө турат дегем. Деп турандан кийин давайте деп туруп, күйөөмү дагы, кыздарым, айгеримдерден сурасаңар болот. Баарын чогултуп алып бир күн анан давайте кереги жоктун баарын ыргытабыз дедик да. Эми силерге жалган, мага чын астагфируллах. Эми тобагым шумдук нерсенин баары бар экен. Ишенсеңер, бир КамАЗга батчудай болуп үйүлдү. Үйүлгөндө мен ошон үчүн Дамирага баягы күнү айттым. Андан да карыл деп. Ошо жака кереги жок деп чыгардык, уже баягы стиральный машинени чыгардык, эски, баягы илгери эле айланайын бир плиткаларчы, плитка электрический обогреватель. Бузулуп калса деле ошону складка коюп кое бериптирбиз. Ушунчалык деңгээлде адам баласы экенбиз да, караңыз. Анда ал деген мен кедей болом, ошон үчүн ошолор керек деген эле сигнал экен. Андан көрө бүт беспощадно ыргытсаңар, ордуна жаңы келет экен, анткени энергия бош. Силерде
позитив, силердин энергияңар прет, жаңы энергия валом кирип атат, тиги космостон эки жактан, тияктан бияктан мотивация турабы, энергия кирет дагы, жаңы энергия полностью толуп, ишиңер жүрүшүп, статустар жабылып, жаңы буюмдар, жаңы кийимдер, жаңы ичиштер келет экен. Анан биз антпай эле катып алып эле баягы күркүл тооктой боло берсек, ошол жанагы эскилер, ошолор бизге кереги тие берет экен. Ошондой жаман страшный нерсе экен ал. Үчүнчү мусор вообще страшный экен. Анан ошол кереги жоктун баарын аныктап сыртка чыгаргандан кийин дагы определенный буюмдарды алып койдук. Муну тигиге берелик, муну тиге берелик депчи. Эми ыргытып берелик депчи, эми баягы эски холодильниктеги буларды карасаңар, адам ушунчалык жадный болот экен, айланып кетейиндер силер андай болбогула. Мен азыр силерге айтып коеюн, азыр эле прям беспощадно бүт баарын ыргытып салгыла. Ушундай таптаза болуп тазаласаңла, эч 60% үйүңөрдөгү буюмдар силерге кереги жок. Ошонун баарын ыргыткыла. Анын дагы баягы ыргыта турган ыргытып дагы жанагы бирөөгө кереги тип калат, бирөөгө берет, тиги келет, буга берет. Жана тааныштар бар экен, мындай бизден начараак жашаган, ошолорго беребиз деп алып коюп, ал дагы бир жума жатты, очоюпчу. Анан дагы бир күн сен полностью мусордон арылдыңарбы, прям идеальный болдуңарбы, даже шкафтардын үстүндө, уголдарда эч жерде чаң калбадыбы деп айтып атса, баягы сыртта турган дагы бир баланчага берейин деп катып аяп койгондор дагы эсиме келди дагы. Анан кийин жолдошума айттым: ыргытыбыйчы ушуну, пожалуйста, алып кетпес, алып бирөөгө чалса, эртең барам бүрсүгүн балам тиге чалса да ошондой да, эми ошолор эми жакшы балдар эле ошолорго берип коелук деген да, күйөөм чыган ошонун тили менен макул деген. Анан мен дагы жакшыраак көрүнгөн, көзүмө жакшыраак көрүнгөндөн баланчага түшкүнчө берип кол деген. Күйөөм айттым: бүгүн ыргыт, пожалуйста, бүгүн ыргыт десем, действительно ошол күнү барып ыргытып келди. Ал ушунчалык деңгээлде мощный тырышабыз да, баягы кереги жок буюмга элечи, ошонун баары мусор, ошонун баары энергиябызды соруп, бизди бир саздан өйдө көчүктү көтөртпөйт экен. Баттып алган боюнча энергия деген жок, потому что жаңы энергия кирбейт, эски энергия тырмактан бияка чейин толгон. Аны отура берет экен, биз фабрика иштесек деле ишибиз жүрүшпөйт, бизнес кылсак деле жүрүшпөйт, кредит алып алсак аны төлөш кыйын, иши кылсак ошентип отура берет экенбиз. Анан энергия оңолгондо, энергия от идо таптаза болгондо, жумушуңар дагы жүрүшүп, айткан адамыңар дагы жазылып, ушундай жумушуңар жүрүшө берет экен да. Карыздардын баары өзүнөн өзү өнүп, ушундай кредиттериңер төлөгөнгө мүмкүнчүлүк түзүлүп, ушундай болуп өзүнөн өзү вообще шумдук жака өзгөрүлөт экен. Түшүндүңөрбү? Суроо барбы? Мен өлө образга кирип сүйлөп үнүн да чыкпай калды окшойт. Нури деп, Жусеева деп жазыптыр. Ыргытыш керек прям. Анан эгерде бере турган кишилериңер бар болсо, конечно, берип койгула. Бере турган кишилериңер бар болсо, кармабай берип койгула да, прям сразу жестоко. Шифонердиңерди ачсаңарчы, ар бирөөңөргө мен айта алам, ар бирөөңөргө касается. Кийин десеңер кийин жок, бирок тыгылып турат, батпайчы. Беспощадно кереги жогун баарын бергиле, бирөөгө бергиле. Жалко болсо просто бергиле. Өтө кымбатыраак бирок иштетилбей турган буюмдар болсо, лалафок, фалафок коюп арзаныраак сатып ийгиле. Чын айтып берип атам. Мен ишенсеңер, менде бир 200-300 доллардан алган көйнөктөр бар болчу, ошолорду эми өтө эле баягы кымбат болуп ыргытып кийген жалко го, анан бирөөгө берсең, менин размерим кимге батмак эле. Ал вечерний, сечерний платьялардын баарын лалафого коюп койсок, 500 сомдон, 1000 сомдон бир эле болуп сатылган ушундай болуп атат да, көрдүңөрбү? Ошентип полный жок кылып салдым да, эчтекени. Эми элестетсеңер, даже автомат машинка алгандан кийин эски Киргизия машинканы эмне катып алгам? Ошо кедей болом, кокус автоматын бузуп калса ошону иштетем деген сигнал кеткен да тиякачы, көрдүңөрбү? Азыр андай эмесмин, азыр таптазамын. Азыр керек болсо ушунчалык вообще таптазамын, дагы үйдө бир эки нерселер бар, ошону дагы ыргытам, анан бүт ошону менен кутулам. Мен силер менен чогуу сабак өтөм. Мен силер менен чогуу азыр эфирди бүтүп алып мен жазам, мусурларымды жазам. Себеби меники деле чогулуп атат да, улам чогулуп турат да бул нерсе. Улам настройка кылып, билесиңерби, биздин телефондорду делечи. Мына Google Chrome, Play Market, тиги бу, даже Faberlic.com обновляется деп обновление жаңылап туруп атат, жаңылап. Биз деле так ошондойбуз. Биздин мээбиз деле, биздин көдөнүбүз деле, биздин энергиябыз деле ошондой. Бүт постоянно жаңылап тургула. Постоянно жаңылап турсаңар, энергияңар ашып, позитивный энергиялар кирип, аркаңарда канат байлап учуп, прям чоң канат чыгат. Вообще башкача болуп каласыңар. Ушунчалык өзүңөргө ыраазы болсоңар, прям анан мага вообще Катя супер рахмат дейсиңер да.
Вот прям бүгүн начните, это приказ. Эгер действительно ийгиликке жетем десеңер, мен айткандын баарын кылгыла. Так, кимде? Нуржана, эски кийимдин баарын ал, алтынын, поверь мне, эч кимге эч качан кереги жок. Если ошол сенин кийимдериң ылайык келген бирөө болсо, ошого берип сал. Анан бермесең, аябай эле жалко болсо, приюттар толтура, биздечи толтура, приюттарга алып барып бергиле. Сүйүнгөн боюнча алып калышат. Анан болбосо лучший вариант, экстренно избавляться этем десеңер, прямо мусорго алып барып салып салгыла. Ал мусорда деле ал нерсе жок болуп мусорго кыртылып кетпейт, аны ошол жакта дагы ээси табылат. Ишенип койгула мага. Ошол жакта деле мусор кыргызсаңар деле соопко каласыңар. Ошол мен дагы күлкүм үчүн нерсе айтып берейинби? Айгерим менен Анжели деген кызымды көпчүлүгүңөр тааныйсыңар. Экөө мусорго ташып атсачы, элестетип койгула, это чындык. Стол баягы машинка эми арды экен да, мусорго ташып атса, булар кирип, кайра кийинки рейсти алып баргыча, тиякта аялдар, кишилер уже чогулуп калыптыр, помуштарчы. Жөн эле сүйүнүп тутат экен, булар жакындаганда нарагыраак барып отуруп калышат экен дагы. Булар барып таштап кеткенден кайра жапырып келип, кайра жанагы бирдемеге чымындар конуп алышат го, жакындасаң вуз учуп кетет, анан кайра кеткенде кайра конуп калышат. Ошондой болушуп талап кетишкен. Ала мусор кыргызсаңар деле ээси табылат, анан эч сарсана болбогула. Сүйүнгөн боюнча кийет. Кичинекей келсе да, чоң келсе дагы кие беришет. Давайте, кимде сөздөр, кимде суроолор бар? Кудайым буйрса бүгүн бизге повезло. Аябай повезло, аябай бүгүн кереметтүү күн. Неге дебейсиңерби? Биз мына чатта турган силер, мына 32 адам турат, мен 33 киши. 33 киши. Бул өтө жакшы адамдар да. Нам всем повезло. Жакында эле орозо бүтүп, орозо кандай касиеттүү ай. Бир жылда бир эле жолу болчу ай бүтүп, адамдардын баары жер жүзү даже жаңыланды да, ниеттердин баары оңолуп, ошол бүтүп таптаза ниеттерибиз менен биздин ушул сабактарыбыз башталып атат. Демек биздин жумушубуз да ошончолук деңгээлде таптаза болуп, энергиябыз да таптаза болуп, жумушубуз да ошончолук деңгээлде жүрүшөт. Анткени мен кечинде ойлонуп туруп, ничего себе, бүт нерсе мусулмандын баары тазаланган кезде башталып атат сабак деп өзүмчө ниет кылып койдум. Бул өтө сонун нерсе. Элестетип койгула. Ошондой. Бүгүнкү сабакка кирип, бүгүн сабакта баштап, бүгүнкү тапшырмаларды сөзсүз аткаргыла. Ийгиликке жеткендин фишкасы, мен сабакка кирип 1 саат миссиямды аткарып кое берем. Өзүм мусорларыман бияктан, көдөндөн, физический мусордан арыла берем. Мен үйрөнүп алдым ужечи. Ошону бирок силердин кылышыңар өтө важный. Эгерде аны кылбасаңар, 500 сомуңар менде күйүп кете берет. 500 сом, конечно, бирок акча деле эмес. Кимгедир бул акча. Но силердин жашооңор баягы планкадан көтөрүлбөйт. Билип койгула. Койчу, Катя айта берет, бул видеонун эмне кереги бар эле деп ойлосоңор. Тапшырма дей берет экен, жазганда эмне какая разница, просто мынтип туруп эле кечирип койдум десеңер, жөн эле видеороликтти көр дей берет экен, менде убакыт жок десеңер, мына бул биринчи ступенькадан эч качан өйдөгө көтөрүлбөйсүңөр. 10 жылдан кийин да жолуксак, мен уже мынауга кирип калган болом, 5%. Силер дагы эле ошол ылдыйкы процентте кредит алып, кредит төлөп жашап жүргөн болосуңар. Ошондон кутулам десеңер, жакшы жашайм десеңер, эң эле жок дегенде кымбат островдордо 7-звездочный болбосо да 5-звездочный отельдерде жашайм десеңер, мен айткандын баарын 100% аткарасыңар. Ошондон менде силерден мага эч кандай претензия калбайт. Мен силерге ыраазы, силер мага ыраазы. Вселенныйдын жүрөгү тазаланды. Биздин 33 адамдын жүрөгү тазаланыш деген бул чоң нерсе. Элестеткиле, канчалаган биз 33 адам керек болсо тону томкоруп, ойду омкоруп коет. Ошондуктан давайте таптазабыз бүгүндөн баштап. Мусор калбасын. Жетишпей калам десеңер 2 күн. Ошол суроо жок болсо, бүгүнкү эфирди аяктаймын. Бүгүн эфир кичине баягы 14 мүнөткө ашып кетти, анткени
эртең мененки баягы ачуум келген күч менен айтып бердим. Эртеңки саат 6-да көрүшкөнчө сак саламатта болуп, мусорлардын, ички сырткы мусорлардын баарынан арылып, соп-сонун таптаза наристедей болуп келебиз дагы. Эртеңден баштап дагы ишибизди улантабыз. Калган тапшырмалардын баарын WhatsApp группада берем. Пока. Силерди сүйүп, өөп, жыттап, эртеңге чейин коштошом.